болду, мен эле калдым ошо. Бир нерсеге өкүнөм, атпаймынбы, балалуу болгон жокмун депчи. Мен сени аябай жакшы көрөм дейт. Но бирок көп нерселерге убакыттан уттурганыма мен действительно чындыгында эле өкүнөм да. Жолуккандан кийин кандай сезимде болдуңуз? Мен аны ичиме секрет катары эле коеюнчу. Жалгыз иним калды. Жалгыз инимден ажырадым. Алар каза болгондо мен кошо кетчүдөй болдум эле, каякта эчтеке болбой эле жүрөм го. Ата эне, любой эле ата эне балага жаман тарбия берейин деп ойлобойт да. Ошолорду карап борум ооруйт мен деле. Өзүм орусча болсом дагы. Ай, бакырта сабап атат меничи. Ошо турмушка чыккан бирок жол болгон жок да. Сагынбаганда эмне? Деги эле бүгүнкү күнүмө аябай чоң ыраазымын. Жакшынакай балдар, кыздарым бар экен. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары. Видеобуздун башында биздин каналга лайк басып, подписка атыштап, комментарий жазууну унутпаңыздар. Бүгүн биз Үмүт карылар үйүндө турган чагыбыз. Бул жака эмнеге келип калды десеңиздер, ар бир адам, ар бир эне, ар бир ата бактылуу болууга ылайыктуу. Бирок турмуштун оор сынагына кабылып, бул жакта күн өткөрүп жаткандары өкүнүчтүү. Ошол себептен бүгүн биз Үмүт карылар борборунан бир апаны тандап алып, бир күнүн өзгөчө жомоктогудай кылып өткөрөлү деп чечтик. Келиңиздер, кызыктын баары алдыда биз менен бирге болуңуздар. Достор, азыр биз болсо Майрам апанын комнатасына келип калган чагыбыз. Азыр Майрам апаны алалы дагы жүргүлө кеттик. Биз азыр Майрам апага айтып койгонбуз. Майрам апа бизди күтүп отурат. Жүрүңүздөр. Кандайсыз? Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандайсыз апа, жакшысызбы? Жакшы, алтыным. Яспы? Жакшы жүрөбүз, жакшы шүгүрчүлүк. Сизди алып кетели деп келип калдык. Бир күнүңүздү бизге арнаңыз эми. Макул, андайын силер атайын ушинтип келаткандан кийин кантип силерден отказ беребиз балдар. Жүргүнүз анда кеттик, даярсызбы? Биз менен бир күнүңүздү өткөрүүгө? Мейли, макул. Рахмат. Жакшы эле сезимдемин. Сүйүнүп атасыз. Сүйүнүп эле атам. Жакшынакай кыздарым, татынакай кыздар, балдарым жанымда жүрсө, тем более конокко чакырып атса, анан кийин сүйүнбөгөн эмне? Азыр эмнелер күтүп турат деп ойлоп атасыз, Майрам апа? Кыялыңызда? Кыялымда эми силердин түшүндүргөнгөргө караганда жакшы нерселер деле кыялданып, жакшы эле нерселер ойго келип атат. Азыр сулуу болосуз, жаш кезде эстейсиз, мурункудай боёнуп жүргөн, жасанып жүргөн Майрам апа болобузбу бүгүн? Ооба, буйрса. Биздин бүгүнкү Нави такси. Өзүбүздүкү, өзүбүзгө. Мага да аябай кызык болуп атат да. Майрам апа канчада, Майрам апа каяктык? Келиңиз, сиз жөнүндө билеличи. Биздин көрөрмандарыбыз да аябай кызыгып атат. Эми өзүм жөнүндө айтып берейин, жашыра турган эч нерсе деле жок. 23-жылы 6 февралда келгем. Эмне себептен келип калдым, эмне себептен бул мекемеге туш келип калдыңыз деген суроого мен мындай жооп берет элем да. Эң негизгиси мен ден соолугум болбой калды. Чындыгында мен үй бүлөм кандай десем, мен тилекке каршы балалуу болгон жокмун биринчиден. Ден соолугум болбой калды. Анан бул жака өзүмдүн эле каалоо менен өзүм эле ушул жакты баягы эки жактан караштырып, телевидениядан, тияк бияктан эметип отуруп, анан ушул жакта туура келдим да, бүт документтеримди жасап туруп эле өзүм келдим. Өзүм ыктыяр менен эле келдим да, чынын айтканда. Өз каалоом менен келдим. Ден соолугум 30 жылдан кем эмес мектепте иштедим мугалим болуп. Кайсы сабактан бердиңиз? Чет тил, англис, немецкий, англис тилден бердим. Пенсияга чыкканга чейин англискийден, анан ошо бул бияка келгенге бир 2-3 жыл мурдадан баштап ден соолугум жакшы болбой калды да. Ага чейин чуркап эле иштеп жүрчүмүн. Ден соолук деген жаман экен да, карабайсыңбы? Алсыз кылып салат экен.
коомдон алыстап да калат экенсиң. Анан үйдө жалгыз кыйналып, ооруп, же эки жакка чыга албайсың. Операция кылдырайын десем, мурда келгем. Анан мага көпчүлүгү деген ой операциясыз эле мындай ооруну андай мындай фирмалардан дары пара алып эле жеңсе болот деп неметкенден мен мурда дегенде варикозду ойлогом да, варикоз эмес меники таза бедерный жактан экен да. Эч кандай эме деле болгон эмесмин, сынып, чыгып дегенде. Ушундай бизде бир жидкость болот экен да, таза бедрени уставтачы. Ошол түгөнүп, азайып, отургандан баягы кычылып, ушундай эмеге туш келетсиң да. Ошондой ооруга туш келип калып, чуркап эле жүргөн жаным ушинтип калдым. Анан кийин мен эми өзүм жаш болбосом, ата энемдин көзүн карайм же дегенде бир туугандарым баары жок уже. Бир тууганым бар эле ушу бияка келгенден кийин каза болуп калды. Кичүү, алардын деле семьясы бар болчу. Анан алар деле баары эле каршы чыкты. Бирок мен өзүм болбой эле, мен силерди да кыйнагым келбейт, өзүм да кыйнагым келбейт деп эле өз мыктар менен ушуга келип калдым. Анан ошентип жашап атам, элдерге аралашып. Жакшы экен апа. Анан азыр бир сизди сонун жерге алып бартабыз. Айтып калбадыңызбы? Буттарым ооруйт деп калдыңыз. Анан сиз тиги жакта жүргөндө көптүрөөк кыймыл болбойт да? Кай жакта? Каралар үйүндө жүргөндө көптөк эле кыймыл болбойт. Анан азыр сизге аркаларыңызга массаж жасайбыз. Сонун кылып спа салонго баралы. Мейли. Макул. Кантип жок дейли энди. Азыр сизди Лотос айымдар спа салонуна алып келдик. Бул жака келип, денеңизге массаж жасап, сонун болуп сервис чыгалы. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Рахмат. Биз бүгүн Майрам апага бир күндүк бактылуулуктар кылайлы деп келип калдык. Сиздердин спа салонуңузду тандадык, Лотос спа салонун. Маска коелет, лицоңузга после маска крем коюп беребиз. Чачыңыз болсо атайын массаж болот, шампундар менен жуулуп, чачыңызга уход болот. Чакка жетерсиң, азыр үстүн Канча убакыт болот дейсиң? 1,5 саат. Апа жактыбы? Кандай болду? Абдан жакты. Көптөмелик жакка чыкпай. Процедура сиз үчүн Лотос спа айымдар салонунан сизге атайын белек. Бүгүн процедура жакса абдан кубанычтабыз. Келип туруңуз, биздин эшигибиз сиз үчүн ар дайым ачык. Рахмат. Ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат эже, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай апабызга сонун мүмкүнчүлүк түзүп бергендигиңиздер үчүн иштериңиздерге ийгилик. Чоң рахмат сиздерге. Жанакы күндөлүк жазып калабыз го, бактылуу күндөрүбүздү. Ошол жерге жазып коймокмун депесизби? Эгерде жаза турган болсом деп. Жанымдагы подружкаларыма, чогуу жашагандарга баарын этең айтып Мактанасызбы? түшүнөм да. Албетте, мактанам да. Эмнелерди айтып бересиз эртең? Эми бияктан ушундай жакшынакай сыйларды, силердин эмеңерди, кандай биякнын тейлегендерин, жасаган мамилеңерди буларга Ошолорду айтып бермекмин дебейсизби? Мына достор, биз Лотос спа салонунан чыккандан кийин азыр апа кайка барабыз? Табыңызчы? билбейм, силерге. Азыр эми мындай өзүбүздүн кыздардын кыялында болот эмеспи? Сонун көйнөк кийсем, сонун такалуу туфли кийсем деп. Азыр биз бета сода бурбуруна барабыз. Ошол жерден бир сонун көйнөктөрдү, туфлилерди кийбейлиби? Ой, рахмат. Даярсызбы? Кантип жок дейм. Жүрүңүз анда кий. Жүрүңүз Жүрүңүз анда. Английский, немецкий эки тилден практикада жүрдүк. Анан Кочкор эли жакты эле? Ооба, жакшы Кочкорлук. Мен эки келиним бар, инилеримден. Келинчектери Кочкордон экөө тең.
Уусу кошкордун өзүнөн го. Кичүүсү кошкордун дагы бир тегерегинен айылдан. Жакшы, экөө тең жакшы. Азыр уже балдарым бар, чоңоюп небере чөйрөлүү болуп калышты. Өздөрү. Анан ошо тукандарыңыз той-пой болуп калганда барып кабарлашып турасызбы, сүйлөшүп турасыз? Ооба. Чалышып турабыз. Бияктан каалаган учурда барам десең айтып коюп бара бересиң конокко. Бир айга барсаң да болот, 3 айга барсаң да болот, 2 күнгө да барсаң болот. Сагынганда барып жүрүп турасыз жандарында? Ооба, барың келгенде барасың. Так көбүнчө сүйлөшөбүз мындай. Азыр телефон деген жакшы нерсе бар эмеспи? Ооба, видео звонок менен көрүп, Бүгүнкү күнүбүз дагы бир сонун күнгө туш келиптир, апа? Жума күнү, Ооба. Кудайым сонун күндө Кудайдын жолуктуруп, күнү. сонун жерлерге алып бартат. Анан мисалы комтаңызда жатып алып ойлонгон учур болду эле. Мен ушинтип эшикке чыгып, мисалы ушинтип кийинем, спага барам, боеном деп. Бирок мен андай эмелерди көрүп калчумун мурдачы. Бирок мындай өзүм ойлогон эмесмин, ичинде ойлогон эч ойдо жок нерсе, ойдо жок жерден эле бүгүн ушундай күн мен үчүн буйруган күн болуп калды да. Кудайым демек буйрук койгон экен да. Ооба. Демек кандай бактылуу апасыз, Рахмат, албетте рахмат. Мына апа азыр биз айланып тегеренип сонун болгон көйнөктөрдү кийебиз, жүрүң. Хамас папа келиңиз. Жаннати магазинине келип калдык. Бул жакта сизге Жаннати. сизге сонун болгон азыр образдарды тандайлы. Келиңиз. Кандай баарлап тандаган? Эске жардам берем. Рахмат. Сиздин боюңузга карап эле аласызбы дейм. Бизде абайлар дубайский бардыгы. Алардын размерин рядтыгы длинага берет да, либо она кыска, либо узун болот. Но свободный. Примерно варианттар көрсөңүз, өзүңүздөр тандайсыздар билгендей. Апа өзү деле неметип көрсүн. Кандайларды кийгиңиздер келет, апа? Келиңиз. Цвет да? Поярче, потемнее деле. Ак жүздүкөс, мне кажется, определиться туура келет го дейм да. Чогуу. Силерге жаксанан мага да жагат да. Апа сиз тандаңыз. Өзүңүзгө карап тандай бериңиз да. Мен тандашалы сизге. Келиңиз. Кандайларын кийиңиздер? Келмесе жаңы чыгыткан эме да, көйнөк. Платье байковка. Ушул вариант могу деле эле такой жакшы болот да. Вот апа. Кандай экен апа могу? Жакшы, баары эле сонун көрүнөт. Дебесизби? Биринен ашып бири. Кайсыны тандарымды билбей атам дебесизби? Ошо да. Силер тандашпаңыз. Кандайларды аласыз? Ушунака көйнөк бул деле. Эс оңой, это кнопка, да? Атын ачып, как накидка деле кийип кете бересиз, как платье кийип кете бересиз. Универсал кетет да мондай. Бул эмнеси? Бул жолугу ремень. Тоже кийип көрөсүзбү? Кийип көрөсүзбү? Көрөлү. Көрүңүз го ушуну. Керек варианттар алып да. Биякта да бар экен сонун көйнөктөр. Мондай бар. Тоже тройка. Ичинде көйнөк, накидка, Морикимде көрүш керек экен, жакшы экен. Мода ручная работа. Мындай аласызбы апа? Ичинде көйнөк, муну да өзүнчө кийсеңиз болот экен да? Отдельно кийип кете бересиз да? Өзүнчө кийесиз. Тигини өзүнчө, тигини. Отдельно деле кийсеңиз болот. Жүрүңүз. Айланып болмойт. Ой, Күзгүдөн көрдүңүзбү өзүңүздү? мындай болбойт деп эле. Байкага байланып келди. Типа мындай кылып эле койсок болот го. Мне кажется, жакшыраак. Ой, бай апа. Бул жөн эле болот да, ичине. Ооба. Дагы бир кийимде кийип көрсө 2-3 Бирок кандай экен материал жакшы экен. Өлө жеңил да, приятный к телу өлө эме материал. Лёг. Цвети да кандай. Сонун отурат экен.
И мовра почти идеально было. Да. Аха. Неме дагы тарда болгон жок, соны отурдум. Можно раз. Мм. Принцесса эле болуп калдыңыз го, мүнөт эле жүрүңүзчү. Булар батың сөйлемге келди. Машалла. Ойлосоң жашап келе болсун. Бу жашап келген сеттар эмес да, мен өзүм Да, жакшы иши бул эмеди. да. Мон даже осенью весной герес өсүнчү. Муну менен ошен жайында ишине. Караңызчы, таш болду эми. Мисс болуп эле мынтип жүрүп калыңыз. Ошентип эле. Кайсы образ жакты апа? Кайсынысын алалы? Так, баары эле жакшы экен, бирок бул эмнегедир өзүмө жагып атат. Ушул жакты. Ушул эле сонун болду окшойт апай. Ушул свети жактыбы сизге? Жакты, катан жакты. Өзүм эле негизи ушундай светтерди или темно-синий, или темно эмес, жашыл, ушундай мага эметет да. Жашты? Нет, жарашты, молгучу жарашты. Чемтиги өкүнө караганда сонун болду. Канча сом болот? Бул биз жана чатынан сизге белек болсун. Ай. Жаштыра кийиңиз. Чоң рахмат эже. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу көрөрмандарым, Жаннати магазинине келип өзүңүздөргө жаккан образдарды тандап келсеңиздер болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, баалуу таштар менен кымбат кийимдер экен, чын эле кармап, апаны кийгенин карап аябай сыктанып калдык. Келиңиздер, барыңыздарды күтөбүз. Эже, сиздерге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Алла ыраазы болсун. Сиздерге главный жаштыкка кийсеңиз. Ой, алтындарым, рахмат. Сөзсүз жакшылыкка кийинем. Көйнөктү кийип эле эже келип калдыңыз. Кандайсың кызым деп эле бета стористи кыдырып эле. Келиңиз күтөбүз. Сонун болду, Машалла, ойлосоң. Чүңүз апа. Эжеге жакшарыңыз. Жашкан кийиңиз. Ишиңерге Келип туруңуз. ийгилик. Содаңар жакшы жүрсүн. Амин. Ден соолуктугула. Жашарыңыз. Рахмат. Чоң рахмат, саламатта калыңыздар. Сонун көйнөгө жарашыктуу макияж менен прическа жасалбайлыбы, Мейли. Жүрүңүз кеттик анда. Көрөл чалгын. Боёнолучу дейсиз. Өзүңүздүн жаш кезиңизди эстедиңизби? Жаш кезде ушул көйнөктөрдү тандап сонун болчу элек. Жаш кезде ошол да. Жаш кезде бар неметесинде кийимдерди тандайсың. Жакшынакай кийинсем экен дейсиң. Өзүңдү карайсың. Өзгөчө студент убакта азыр эстеп атам баарын тең. Таптакыр жаш кезде баалуулуктарыбыз башка эле. Жаш улгайган сайын башка нерселерди баалуулук катары көрүп калабыз. Азыр ушул көйнөгүбүзгө жарашыктуу макияж менен прическа жасайлы. Андан кийин дагы сонун. Абдан жакшы жылуу сезимде болуп атам. Мен өзүңөр көрүп атасыңар, көптөр эки жакка чыкпай, ушу ден соолукка байланыштуу. Анан айтып атпаймынбы жана бүгүнкү күн бир күндүк, бүгүнкү күн бир эле күн эмес, бир нече күнгө таткандай күндөрдүн бири болду. Тем более эң кубанычтуу күндөрдүн бири болду. Кубанычта чек жок. Анан бул адам баласы негизи ушунча канча жыл жашасак деле өзүбүздүн өткөн өмүрүбүздү сагынып, кусалоо берет эмеспи? Албетте. Анан мисалы отуруп алып, кайсы күндөрүңүздү көбүрөөк сагынасыз, кайсы күндөрүңүздү эстейсиз? Эми азыр эстей турган мен кайсы күндөрүмдү эстейм десем, мен иштеп жүргөн күндөрүмдү эстейм. Эң алгачкы студенттик кездеримди эстейм. Эң бактылуу күндөрүм, эң бактылуу жылдарым ушул студенттик кез болуш керек. Анын үстүндө мен чындыгында ушундай жакшынакай семьянын үйүндө чоңойдум. Ата-энем деле мындай интеллигентный деле эмес болчу, бирок ушунчалык жетиштүү, баарыбызды окутуп, чокутуп, иши кылып, ошол күндөрдү эстейм жакшы. Канча бир тууган болгонсуздар? Негизи мен өзүм 4 бир тууганмын да, эми 3 бир тууганмын да айтсам болот, но эжекем аталашта бир эжем бар болчу. Баары кайтыш болду, мен эле калдым ошо. Анан бир тууган балдары бар, Кудайга шүгүр. Алар менен азыр кабарлашып сүйлөшүп турасыз. Кабарлашабыз, сүйлөшөбүз. Анан ошол мен иштеген күндөрүмдү сагынам деп калбадыңызбы? Сиз баардык өмүрүңүздү байкап отурсам жумушка арнапсыз, Жумушумду жакшы көрчүм чындыгында. Теге мен өзүм бир нерсеге өкүнөм.
айтып атпаймынбы, балалуу болгон жокмун депчи. Анан ошол жылдары кайсы жылдар болду экен? Ушу 93 жылдары го дейм. 93 жылкы ошо менден кийинки каза болуп калды. Ошонун кыздары болчу. Азыр Жалал Атка ошол жака тиги кайсы эмесине карайт, Аксы жагы каяк. Ошол жака турмушка чыкты да. Ошко. Анан ошо төрөлгөндө апам, атам жаш кез экен, ойлоп көрсөм. Ушул апам мен куракта эле окшойт, даже менден да жаш экен да, жаш эле экен. Ага караганда мен азыр бир топ жаш эме болуп калдым, өйдөлөп. Анан ошондо сразу мага айтышты да, сен ушу бир тууганыңдын кызын багып алчы деп. Анан инимдин аялы да өзү дагы экөө тең. Эже, биз деген балабыз деп айтпайбыз. Сиз багып алыңызчы ушуну жалгыз жүрбөй, жумушта эле жүрөсүңөр. Анан келиним, апам дагы багып беремен, багып алчы десе, мен өкүнгөнүм ошол да. Мен азыр иштешим керек да, аны багыш керек, иштеш керек деп. Анан эме ойлоп көрсөм, жаштык кылып турмун да, абдан эле жаштык кылып турмун. Анан кийин уже чоңойду, кайдан уже чоңойду, жааны мен бакпасам мындай. Кийин өкүнүп калдым, бирок чындыгында эле. Көп эле шанстар болгон, мен бирок баягы жумуш деп эметип эле жүрөм, иштесем сразу ой кетчү да. Мен жумушум эмне болуп калат дегенчи, мен ойлоп көрсөм. Турмушка чыксам эле менин жумушум калып кетет деген ой болчу беле. Турмушка чыккам, конечно, турмуштун жолу болгон жок. Кандай себептер менен. Азыр мисалы ошол кызды багып алганда кызым болуп калмак беле деп Ооба, бирок бакпасам деле мындай эмегедир жакын да магачы, эмегедир жакын. Анан бирок азыр алыска турмушка чыгып кетип калып көп көрүшпөй калдык. Ушу канча жыл болду көрүшпөй калганыма. Аксы Аксы деп коет. Ошо Жалал кайсыра эмеге карайт? Жалал карайт да, Жалал Аксыда. Россияда иштеп жүрүштү, жакында эле келишти ушу Аксыга. Иште бир өкүнүч болгондо, сагыныч болгондо, кусалык болгондо комнатаңызда отургалы бүк түшүп, ыйлап калган учур болобу? Же өзүңүзгө өзүңүз ар дайым мындай дем күч берип өзүңүз соруп турасызбы? Мен чындыгын айтканда азыр бияка келип ар кандай ар кимдин мүнөзү, жүргөн турганы, кыймылы, характери, аң сезими ар башкача. Анан бияка мисалы келгениме мен өкүнбөйм, чындыгындачы, өкүнбөйм, өзүм эле келдим деп атпаймынбы. Анан кээде жаңы келгенде ушу айтып атам го, 2 жума эмес, 2 айча адаптация боло албай кыйналып жүрдүм. Анан кичине бияктагы администраторлор менен аралашып, антип мынтип кичине Маремеже деп эле баары эле мага колдоо көрсөтүп ушинтип турушту да. Анан бат эле аралашып кеттим бияктачы. Анан жанагындай мероприятияларына катышып, алар айтып, тигиндей мындай деп, Маремеже тияка жүрүңүз, тияка барасыз, тиги бу деп эметип мындай көңүлүмдү абдан жакшы көтөрүшөт да, такай ар дайым. Ошон үчүн көп билинбейт болуш керек. Так. Меники азыр бир гана эмем ушул операциямды өткөрүп алсам, ден соолугума гана өкүнүп, ошого гана кыйналып жүрөм. Башка мени кыйналып турган чында эчтекем эле жок. Өкүнүп турган деле эчтекем жок. Тагдырга эме жазса ошону көрөсүң да. Ошо ойлой берем да, азыр ушу бутум ден соолугум оңбосо дагы эле иштесем депчи. Дагы деле мурунку тыкылдап мектепте иштебесем дагы балдарды окутуп, шуулдап тияк-бияка барып, мага көптөрү эметишет да, мындай жардам эме кылып, балама тиги бу. Даже мен айылда ооруп эме болуп жүрдүм, ошондо дагы тегерек четте кошуна колоңдор, туугандар баары тең эле. Сиз деген мени балдарымды окуткансыз, анан кийин балдарым тигинтет анан мынтет, ушу Маремежеден окусак деп эле ушинте беришет деп эле мага келип антип мынтип, анан алардын үйүнө барып эметкенде ден соолук жок болсо бара албайсың, өздөрү келишишүү, жардам алышышуу, жардам беришим колумдан келгенине мен эч убакта аябайм да. Өзүмдүн билимимди ушу балдар билсе экен. Мен уже пенсияга чыктым, убагында иштедим, пенсияга чыкканга чейин. Дагы эле болсо ошо балдарга билим менен сугарсам, анча мынча болсо үйрөнүп калса, билип калса деген эле ниеттем. Азыр окуучуларыңыз мыкты жетишкендиктерге жеткендер бар арасында? Бар. Сыймыктанып каласызбы ал? Сыймыктанам. Жакшы
бир жолу тетиги Англияда бир мен өзүм уккан эмесмин, Англияда бир кызым ошол жакта иштейт экен. Эме грин карта утуп алып ошол жака кетиптир да. Анан мен аны уккан эмесмин, бир эмеге жазыптыр. Интернетке эме кылыпчы, анан дагы эме кылып чыгарып, анан дагы бирөөлөргө жазып, анан бир күнү кетип баратсам эле бир ал окуучу кызым экен да билбейм, унутуп калыптырмын, уже канча жыл өттү. Анан Майрам эже кандайсыз дегендимди, жакшы деп тааныбай атам да, бирок анда сиз мени тааныбай атасыз, Майрам эжесиз да, кандайсыз эже деп ушинтип калат. Ой, жакшы тиги десем, сиз бизди окутпадыңыз беле депчи. Анан деп үмүт кылдым да, карабайсың мен карып калдым да, силер коюм чоңойдуңар, тааныбай калдыңар десем күлүп калды. Анан мен сени көп урушчу эмес белем, кандай окучу элең десем, эже мен 3кө окучумун, бирок урушчу эмессиз деп коет. Мында окубайсыңарбы түү дешелеңер депчи. Анан ушу мээрим деген өткөндө ушинтип жазып дейт, ушу Майрам эжем аябай рахмат, ушунчалык английскийди үйрөтүптүр, ушунчалык вообще английскийден кыйналган жокмун деп ушундай жакшы эмелерин айтып эметтир. Көптөр эле окуса керек, мен өзүм окуп эметкен эмесмин, ошол кыздан да угуп атпаймынбы. Ошондой сөздөрдү уккандан кийин да өзүңүзгө өзүңүз ыраазы болуп калсаңыз керек. Ооба, ыраазы болуп калам. Демек мен иш иштеп жүргөндө жөн гана иштебептирмин. Дагы бир жолу мындай жакшы болгонун, бир Назира Бердыгулова деген журналистка, силер билесиңер, билбейсиңерби? Билебиз. Ошол менден келип интервью алган мындан 2 жыл, анан анда санда бияка эме кылып келип турат, спонсор болчу, биздин мекемеге келет. Такай мага жолугуп, Майрам эже кайда деп учурашып, мени неметип турат да. Анан ошол келип тартып кеткен мени, тартып жакшынакай эметип, антип ментип. Ошондо комментарийлерди көрсөм, айланайын аябай сонун комментарийлерди жазыптыр менин окуучуларым, окуучуларымдын эмелери, ата-энелери, бул эжемдин номерин кайдан тапсак болот, бул каякта болду экен деген. Анан ошо Назирага айткан бир жолу, менин номеримди билишпейт экен да булар депчи. Бир жолуккандачы. Десем, ушу номерди эметип коюш керек эле, номериңизди жөнөтүп коюш керек эле деп. Анан каякта болду экен, эми номери кандай болду экен дешип эле аябай көп сурашыптыр да. Анан элдер айтып калышат го, негизи көп биздин улуу адамдар арасында айтып калышат, эл эмгектен эскерет депчи. Демек биз канчалык таза ниет менен, чын жүрөгүбүз менен эмгек кыла берсек, ошол ал эмгегибиз адамдардын жүрөгүнө түнүк таап кала берет да. Албетте. Демек сиз жөн гана балдарды окутуп койбостон алардын жүрөгүнөн да түнүк тапкан экенсиз да. Ошондой болсо керек, же болбосо ал сөздөр каяктан келип чыгат. Өзүм ошондо өзүм ыраазы болуп калдым. Чын эле менин балдарым баары все-таки эмгегимди эстешет экен, баалашат экен. Значит, мен деле жакшы эле үйрөткөм го билимди деп. Мугалимдер окуучуларын өз баласындай көрүп калышат эмеспи? Ооба да. Неме мынтип ушуп коюп кайра деп жүрөгүңүз ооруп калган учурлар болобу? Албетте болот да. Болот, жакшы эле болот. Анан тиги мен өзүмдүн тутканымдын балдарын окутуп калдым. Кичүүнүмүн жана каза болгон. Мурда ушу 1-класстан баштап окучу. Чет тили жазып 3-класстан башталып атпайбы? Анан ошолор улуусу 3-класс, кичүүсү 2-класс окуп атканда окутуп калдым. Анан жакшы окушчу алар дагы. Анан кийин алар чоңойду, үйлүү жайлуу, уже алар бала чака болушту. Анан ошол инемдин кызынан сурап калам да. Мен силерди сурап калчумун да, кийин силерди өлө урушуп дейт, строй болсом керек. Аябай мындай окуучуларыңар жаман көрсө керек, ушинтип урушак десе керек десем, ой, коюңузчу эми, сиздин урушканыңыз бияк деле кылат да. Сиз бирок урушпаганыңыз менен өзүңүздүн сөзүңүз менен эле баарын тартипке келтирип коючусуз деп калчу да. Азыр мен ошол күндөрдү сагынам деп койбойсузбу? Албетте сагынам. Эми ал күндөр кайра келбейт, бирок баягы ойдо, баягы эстейсиң, сөзсүз. Вакыт эмне болуп өткөнүн билбейсиң. Жаш кезде бат-баттан эле мисалы үчүн окууну бүтүп шаарга келип институт окудум. Качан бүтөбүз, батыраак эле бүтсөк экен. Батыраак эле бүтүп иштеп калсак экен. Шаардан кетип айылыбызга кетсек экен, же дагы бирдеңке сирдеңке ушундай нерселерди көп эметесиң, ойлой бересиң да. Убакыттын өтүп аткан ишибиз жок. Жаш кетип аткан иш жок да. Анан азыр бизге кадимкидей уже эмне болуп күн өтүп, эмне болуп кеч кирип, эмне болуп таң атып атканы жөн эле бир эмеде кетет да. Шуулдайт. Биз ошо чоңоюуга аябай шашып берет экенбиз. Ооба, кичинекейиңде шашат кыз, качан мен чоңоём,
качан мен мектепти бүтөм, анан кийин качан мен студент болом, анан студентти бүтүп окуп, анан иштесем, анан кандай болом деп, анан ошо баягы студенттикке бүткөндөн кийин өз алдынча башталгандан ошондон проблемадан бар ошондо башталат экен, анан бүттү. Жашоо мына ошондо башталат экен дейсизби? Анан кийин ошо кичинекей кезиңде, мисалы үчүн мектепте окуп жүрөсүңбү, жаганда атереңдин колунда жүрөсүңбү, жокчулукту билбей чоңойгон киши мындай башкача болуп калат экен да, мындай бышык болбой калат экен. Наоборот, кыйынчылыкты көрүп, тамак ашка жетишпей, көл үйлөр бар да, кийим кечеге жетишпей, окуса дагы иптеп септеп тытынып окуп, элге окшоп кийине албай, элге окшоп ичине албай жүргөндөр ошолор кийин жашоосунда аябай тың болот да. Мисалы үчүн мен алардын катарына кошулбайм, кийин абдан кыйналдым да, бирок действительно акча экономдогонду билбейм. Аякчан качкан ушул болот экен деп эле жүрөсүңүз. До сих пор ошондой мен бар, дагы эле калган жок да. Биз анда сулук салонубузга келип калыптырбыз. Жүрүңүз анда бетке макияжды жазайлы, прическаны жазайлы, суп-сулуу болуп калалы, э? Сулук салону. Сулук салонуна келип калдык. Ой, саламатсыңарбы кыздар? Кандайсыңар? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Соолук, иштер. Апабызды сулуулайлы деп сиздерди тандап келип калдык. Ашкага берейин деп атышаттар, сулуулап туруп. Сонун болуп калыпсыз го? Өзүмдү өзүм тааныбай барат окшойм. Прическаңызда, макияжыңызда, көйнөгүңүздө сонун отуруп калыптыр бир биринен. Рахмат. Сонун жарашыптыр. Демек силерге жакшы жарашкан ошол да. Майрам апа, чачыңыз жактыбы, макияжыңыз? Абдан жакты, рахмат. Келип туруңуз. Майрам апага биздин Мадина салондон ушундай сонун бүгүн белек кылдык, макияж, прическа жасап, көңүлүн көтөрдүк. Ишиңерге ийгилик барыңарга. Дайыма ушундай элдердин алкышын алып тургула, ден соолукта болула. Дайыма ишиңер алга жылып турсун. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Урматтуу айымдар, сиздер ушундай сапаттуу чач жасалгаларды жана сонун болгон макияждарды жасаткыңыздар келсе, Мадина эжеге кайрылсаңыздар болот. Апаны көрүп турасыздар, бир өтө жогорку деңгээлдеги макияж жана чач жасалга болду деп үмүттөнөм. Жана сиздер да өзүңүздөр комментарийга жаза кетсеңиздер болот. Мадина эже, сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Туруңуздар. Такыр башкача болуп калдым го. Элдер таныгыс болуп өзгөрдүм деп. Эртеден бери жүрүп курсагыңыз ачты болуш керек. Жүрүңүз эми барып тамак ичелиби?
Билбейм, тамак. Жүрүңүз анда Албетте, шашпа, бир жакшы жакка барып тамактанып, сүйлөшүп отыралы. Мейли эле өзүңүз. Жүрүңүз. Келмесе Тем более очкимди алып салсам тем более. Очкиңизди алганда сонун болуп калат экенсиз. Прическаңызды өзүңүзгө сонун жарашат экен. Бүгүн күн Рахмат. жагып атабы? Абдан жагып атат. Анан келатканда ушундай күн болот экен деп мындай ойлодуңуз беле, укканда Мен деле? негизи мындай жакшы эле күн болот го деп ойлогом. Бирок мындай ушунчалык көп жерлерди кыдырып, ушунчалык эме болобуз деп деле анчалык деле ойго келген эмес чындыгында. Апа сизге жакшы болду анан. Жакшы. Жана көрүп аткан көрөрмандар деле сиз экөөбүз салонго кирерден мурун сүйлөшүп атпадык белек? Кийинсем ошол жерге кайталычы. Сиз айтып калдыңыз эле, негизи барды жокту көргөн бала бул жашоого бышык болот экен депчи. Ооба. Ошол тууралуу айтып бериңизчи кененирээк. Көптү көргөн, көптү билген инсан катары сиздин кеңештериңизден угалы. Мен чындыгында кичине кезимде мындай ошо бардак жерде өстүм деп атпайм, кичине мындай жокчулукту вообще көргөн жокмун да кичинекей кезимде. Кийин баягы бир кыйынчылыктар болду го. Ошол учурда мен сезим чындыгындачы. Бирок сезген менен баягы мен жумушсуз калган жокмун да, все равно мен иштеп аттым мектепте. Мугалим болуп. Бирок ошондо деле кыйынчылыктарды билип аттым. Анан кийин ошо мындай кеңешим мен көбүнчө айтам да, ошо акчаны канчалык эме болсо да ошону экономичный болуп көмгөн, эметкен, үйрөнгөн жакшы экен да. Ошол акча каяктан келип атат, кандай эмгек менен келип атат. Теги биз кичинекей кезибизде эми ошо кийин уже чоңойгондо сезип атпайбы, же болбосо даже ойлоп турмун да, менчи ушул акча каяктан келип атат, уже билебиз, что ата энебиз таап келип атат. Анан кийим дегенде элдин астында кийиндик, эл кийбеген кийимдерди кийишчү ата энебиз. Тамак эки жака кетишчи эле иштеп, мисалы көбүнчө мындай алма менен кетиштүү, өзүбүздүн огороддогу алмалар менен кетип, алыска барып, ушундай көп бирдеңкелерди алып келчү. Анан ошо жокчулукту көп билген жокпуз. Наоборот, алар алып келсе, мен далдалаңдап ташычумун, кошуна колоңдорго берип. Ал эми азыр кийин ойлосом ошо таң калам да, ошочу эмне ушунчалык кичинекей кезимде ошондой болгом. Анан баары эле ошолду, баягы жокту билгенде баары эле бергим келип эле ушинтип турат да. Эми ал өзүчө ошондой убакыт өткөн экен да, азыр ойлоп көрсөм убагында. Балалык чагыңызды сагынып каласыз. Көбүнчө эмнелерди сагынасыз бала чакта? Бала чакта мектепте классташтар менен ойногон күндөрдү, окуган күндөрдү, мектепке барган күндөрдү сагынам. Анан кесибиңизди аябай жакшы көрөт экенсиз да, бул бала чагыңыздан тиги мотурайып ойноп жүргөн кезден башталды беле? Бирок чындыгында мен эч убакта мугалим болом деп ойлогон эмесмин. Меники эмне болуп калды, мен сразу институтка өткөн жокмун. Мен совсем башка эмеге окууга тапшырып 2 жыл катар мен өтө алган жокмун да. Анан мектепти бирок жакшы өткөм. Анан ушу английскийден берген эжейим бар эле да. Тиги Искакова жиде бар эле да. Анан английскийден жалаң 5ке окучумун чындыгындачы, жалаң 5ке окучумун. Анан бирок мугалим болом деп эч убакта ойлочу эмесмин. Анан кийин ошо окууга өтө албай жүрдүм бир 2 жыл катар менен. Анан бир күнү келди үйгө келип, ата энем да как раз үйдө болчу. Мен болсо ал кезде деги мектепте жакшы окугандар окууга өтпөй калгандан уялчу да. Уят нерсе болчу. Уят нерсе болчу. Неужели мектепте бизден мындайраак окугандар, ылдыйраак окугандар болсо окууга өтүп кетип, анан сразу эле ошол жыл өтпөй калып. Бирок ошол кезде эле мындай тааныш эме деле болчу экен да, көрсөчү. Анан тиги ошондон окууга өтө албай жүрдүм. Анан ошол эже агай экөө тең келип, бирок ошол учурда иностранный факультет деген анча престижный эмес болчу. Өз күчүң менен өтсөң, өтүп кетесиң да, азыркыдай престижный эмес болчу. Анан эле сен ошо английский жакка жибергин, сен дагы эле быйыл өтпөй каласың окууга мүмкүн. Сен буга тапшырсаң окуп кетесиң. Сен деген мугалим өтсөң сен сөзсүз мугалим болуп иштей аласың. Мен ишенем деп эле ага күйөөсү дагы мугалим болчу эле да, географ. Экөө тең үйгө атайын келип атпайган, ошентип мени, короче, ошол эмеге көндүрдү да.
Анан ой кетти да, вдруг кийинки жылы өтпөй калсам дагы эмне болом дегенчи. Анан кийин мейли тапшырып көрөйүн деп анан тапшырдым, ошо жемпетке тапшырып. Ошол кезде почти конкурс аз болчу да, абдан кулагандар болду, анча мынчалар эле болду. Да ошо кулагандарды кайра чакыртып, недобор болуп калып. Кулагандарды кайра чакыртып андан кийин ушинтип окудук. Бир группада, подгруппа 16 болчу, 8 бүттүк. Ошо институт ошол группадан 8 бүттүк. Эми азыр окуган кездерде мен азыр ойлойм, азыркылар кандай окуйт. Бирок эми мен айта албайм, что баардыгы тең эле, азыр окугандардын баары тең эле мындай слабый, анда тиңдей мындай айта албайм. Азыркылар да өзүнүн жанталашып, келечекте бир кесип ээс болсом ошону иштей алгандай болсом деп эметкендер толтура, аябай жакшынакай эметкендер бар, көрүп эле жүрөбүз. Акча менен эметкендер деле көп. Бирок чындыгында мугалимдик кесип аябай эле оор, чындыгында мугалимдик кесип оор. Ошону иштей ала тургандар иштейт, иштей албай чыдай алгандар билбейм кандай эме болот. Бирок негизи өзүмө жаат да, ушундай жанталашып окуш элек да. Азыр эстесем. Институтта азыр ушул жерде бир подругам бар, ошол институтта чогуу окуганбыз, Бактыгүл деген өзү көк жаңактык болчу. Бирок бияка көчүп келишкен, бияка турмушка чыккан ошо элестет. 80-жылдан бери биз ушуга чейин таанышпыз, катышабыз, бирок ортодо чо-то бирибизди таппай калганбыз да, алар башка жака көчүп, телефон тигиндей мындай болуп, анан кийин кайра айтып атпайбы өткөндө деген жана Назира Бирдугова менен немеге чыгып калып деп. Ошондон кийин мен таап издеп келбедим. Ошону кайра катышып калдык. Жакын сүйлөшөсүздөр азыр деле? Аябай, азыр сүйлөшөбүз, бирибизге ал келип турат, бири-бирибизди жолугуп турабыз. Абдан жакшы. Ал орус классты бүткөн. Орусча, русскоязычный болчу да. А мен наоборот орусчаны ал кезде анча жакшы билчү эмесмин. Мен кыргызча болчумун. Анан ал орусча жалаң орус школада окуган. Анан экөөбүз эмнегедир аябай бир подружка болуп калдык да, ушунчалык жакшы подружка болуп калып. Анан ал мага в общем сабакты окуйбуз, аудиторияга кирип алып, түнкү эртең мененки саатты ойлоп көрсөм 4кө чейин окучубуз ай. Азыр ушунда окуйт болуш керек, билбейм. Антип окугандар аз го, жок эсе. 4кө чейин окуп, анан кийин мен орусчаны көп түшүнбөй калам, ал түшүндүрүп берет. Ал в общем ал мага орусчаны аябай жакшы үйрөттү да, мен ага кыргызчаны аябай жакшы үйрөттүм. Ал вообще кыргызчаны жакшы сүйлөй алчу эмес. Анан кийин андан кийин ушундук сүйлөдү, мен орусча эметип түшүндүрүп, кээ бир эмелерине түшүнбөй калам да лекцияны. Анан түшүндүрүп, антип мынтип анан сабак бизде жалаң орусча. Ошо үйрөнүп кеттик азыр орусчаны, Кудайга шүгүр, баягы 100% билбесем, эметпесем дагы, баягы акцент менен кээде болуп калбаса, ата 100% түшүнөм. Чисте орусча болсом дагы так. Бири-бириңиздерди толуктап, бири-бириңиздерге дем күч берген турбайсыздарбы? Немецкийди окудук, ушу экинчи язык немецкий болду да. Экспрет. Сиз ошол подругаңыз таап келип жолуккандан кийин кандай сезимде болдуңуз? Абдан жакшы сезимде болдум. Сагынып сагынбаганда эмне? Ал студент кезде ал көлгө мен биздин үйгө барып, конок болуп кетип, көлгө түшүп, ошентип жүргөн кыздардан болчу. Анан байкап отурсам, көптөгөн ичиңиздеги кайгы муң болсо дагы эле сыртка чыгарбаган айым экенсиз да. Ар дайым ичиңизге сактап коет экенсиз. Ошондой сиз баары жакшы депчи, анан көпчүлүккө деле кызык болсо керек. Азыр сизди ютубтан көрүшөт да. Мисалы, ал жактан көрүп аткан көрөрмандарга деле кызык болсо керек. Турмушка чыккан дедиңиз, ошол турмушуңуз тууралуу айтып берсеңиз. Мен аны ичиме секрет катары эле коеюнчу, турмушка чыккан бирок жол болгон жок да. Айткыңыз келбейт ал тууралуу? Азыр эстейм да, айткым да келбейт. Мисалы, ата эне, бир тууган бул адам үчүн эң кымбат нерсе эмеспи? Эң кымбат нерсе да. Мен өзүмөн кийин, мен өзүм ошо семьяда үчөөбүз бири бүлөдө өстүк, эң улуусу мен болуп калдым. Анан менден кийин 62-жыл кыйным бар эле. Ал ошо убагында Союз убагында агроном болуп иштеп жүрдү.
характери да жакшы эми, анын бала бакыралар бар азыр. 49 жашында кетип калды ал иним. Оорудан уламбы? Ооруп, жүрөгү ооруп, ошондон кетти. Анан ошону көп эстеп, ошону эстеген сайын ыйлагым келет да. Ушундай экөөбүз сынак элек да, экөөбүздүн ортобуз 1 жаш 9 ай эле. Удаа өсүп калганга, э? Удаа өсүп калганбыз. Анан кийин баягы турмуштан үйдүлдүй болуп, кичине өзгөрүүлөр болуп, эметкенде баягы айылда ошо тул өскөн, айылдагы ата энемдикинде жашап, ушинтип жүргөн учурлар болду да. Даже мен кээде ал эми Григорьевкада иштейм, ошо Григорьевкада жашайт ал бир тууганым. Андан беркисин айылды Кашат деп коет. Кашат Григорьевка. Григорьевка деген айыл эмеде деги көрүп эле жүрсөңөр болот. Тете Кырчын жака кетет, ушундай эмелер бар да. Анан ошо 2-3 күн сайын үйүнө кирип кетет элем да. Барып кандай турасыңар тигибу деп. Анан кээде барбай калсам кайра өзү издеп келер эле үйгө чейин. Кайда кетти? Эже деп айтчу. Баары менден 1 жаш 9 ай болсо да атыман айтчу эмес да. Эжелеп Кайда турчу. кетти деп. Анан кээде барганда да подружкаларың менен кээде бир жака айтып коюп, жумуштар менен кетсең дагы бир күн ошол күнү келбей калсаң, кадимкидей издеп каяка кетти деп. Такыр ушуну элестете берем да, анда көп эстейм да, эмнеге мен издечи эле, жеме кичинекей болбосом. Деп элечи, ой, бөлбөйм сизди, жок болсоңор эле мен жаман боло берем деп эле. Айтып калар эле. Анан үйүнө барсам дагы кыздар анда кичирээк кез да, эми азыр баары үйлөнүп жайланып бар турмуш. Барар мен эле, эжеңер келди, тургула, түшүк салгыла, тамак турса да тур, тамак жасагыла деп баягы келин көбүнчө жумушка кетчү да. Келин болсо жакшы сыйлап антип эже деп жакшы эле эметип турчу. Анан келин жок учурлар болуп калат. Үйдө ал болуп кыздар балдар мектепте эми бош болуп калган учурларда ошентип турчу да. Ошону аябай күйөм. Андан кийин ошентип жүрүп жалгыз иним калды. Жалгыз инимди ажырадым да мына быйыл. Ушу июндун 27-синде 2 жыл болот өтүп кеткенине. Ошо. Ал иниңиз да оорудан улам. Ал да ооруду. Анын дагы балдары бар, жакшы балдар, Кудайга шүгүр, баары тең жашоолору жакшы. Баягы өлгөн эле өсүш ору деп ойлоп коет экенсиң да. Кыскасы. Жашоолана берет. Убакыт өтө берет экен, жашоолана берет экен. Алар каза болгондо мен кошо кетчүдөй болдум эле, каякта эчтеке болбой эле жүрөм го. Жашоолана берет экен дейсизби? Ата энеңизден канча жашыңызда айрылдыңыз? Так, апам 2011-жылы январдын 15-ында кайтыш болду. Анан ошол апам каза болору менен эле 6 айдан кийин эле жана иним каза болуп атпайбы, 1 жылда экөө кетип атат да. Январда анан тиги алда июнда болчу. Менден кийинки иним да каза болгон иним. Апам 73 жашында кетти, 74 деп коюлду да. Иним болсо 49 жашында кетти, 48 деп эле ушундай болчу. 49 деп койду го. Атам болсо 10 жыл жашады, кемпири жок. 80 жашында, атам 80ге чыкканда кемпирден калды. Бирок колундагы жанагы кичүү инимдин аялы аябай жакшы карады, аябай жакшы бакты. Өз атасындай. Таң өз атасындай, келиним бар ушундай болсо деп эметесиң деп ниет кылып коесуз. Жакасына бир кир жугузган жок го чиркин. Тимеле алдагы тимеле атасы акентай деп ушинтип турчу. Ушинтип элечи. Бүт сырын айтып, кеңешсе экөө апам тирүү кезинде апам мурда ошо келини менен кеңеш. Келин айтты, ай кызым деп. Акентай атынан да айтпайт, кызым да дебейт, келиним да дебейт. Акен деп, Асель да акен деп коюп. Ошо менен кеңешип эмне кылалы, тиңде мындай деп айтыпчу. 17 жашында келген ошол келин. Кичинекей эле кезинде, Кичинекей кезинде келген 17. Биринчи баласын уже 18-де. Балдарым бар өзүмө чоңоюп эметти да. Кыз киши атага көбүнчө жакын болот. Биз атага аябай жакын болобузбу, ынак болобуз. Мен негизи убагында бала кезимде чындыгында эле мен атама аябай жакын болчу. Мен кийин ушул апам каза болгондон кийин аны ата деп калдым. Ага чейин мен аба дечимин атамды. Билбейм эмнеге ошондой айтышымды, түшүнбөйм. Аба деп эле ушинтип өстүп эметип сашканбы, мен аба деп чыгарып койгонбу. Тиндеримди менден кийинки иним да аба дечү. Анан жана кичүү иним эле өзү ата деп чыккан, тиличи. Менден кийинки экөөсү тең аба деп чоңойдук. Анан как апам каза болду,
ошол күндөн баштап өзүбүздөн эле ата деп калдык да. Эмне эч ким үйрөткөн да жок. Оңой менен айта албайсың да, бирок кайрачы көнгөн тилди эмете албайт го, кайра өзгөртүп айта албайсың. Анан ошондо өзүбүз эле ошо ата деп калдык да. Кичинекей кезимде чындыгында эле мен атама аябай жакын болчумун, өзгөчө жакын болчумун да. Эсимде ошо биз кичинекей кезибизди ойлоп көрсөм, ошо гана 4-5 класс окуган кездерде, ошол где-то гана мен 60-жылкы болсом, бир 70-72 жылдар го, 70-жылдар. Ошол кезде ойлоп көрсөм, дагы эле эми согуш бүткөндөн кийинки жылдар, ал деле 70 болгондо гана, 45 менен 70 болгондо кыйынчылык ойлоп көрсөм, эми 25 жыл мына караганда көп аябай эме болгону менен алыс, мында караганда баатыр өтүп кетет мындай 25 жыл. Ошол кездеги балдардын кийингендерин эстейм, баягы биздин классташтарыбыздынчы. Мындай кыздар деген момундай жоолук салынчу да, мындай жоолук мындай байлап алчу да. Сүрөттөрдө бар болчу, азыр ошо сүрөттөр кайда кеткенди билбейм. Анан керзовый өтүк болот го, керзовый кадимки эле. Ошо детский керзовый өтүк болор эле да. Анан ошону кийчү. Бирок мен чындыгы мен кийген жокмун аны. Жалаң ошондо мындай жоолук мындай салынган, анан керзовый өтүк кийген. Анан мен атам аябай эле жакшы эле эркелетип, чалчактатып жакшы эле эметти да. Анан бир жолу ошол апам ооруп бир больницага жатып калды. Ананья деген айылыбыз бар биздинчи. Ошондо больница ошол жакта. Анан атам мени ээрчитип алып, жүрү, мен сага жакшы кийимдерден сатып берем деп бир магазинге алып келди. Ал кезде бир кийимдер ушундай качественный, импортный кийимдер болчу да, ойлоп көрсөм. Анан кийин айтып атпайбы, кыздар, даже кыздар жанында керзовый өтүк кийчү да. Бирок эсимде жок, бутуна эмне орондуп кийчи, вообще эсимде жок да. Анан бир бут кийим саткан магазинге кирдик. Анан кирип, анан сапожкалар, детский сапожкалар да, мындай детский болгон менен ичи жылуу, калың. Анан до сих пор ушунга чейин эсимен кетпейт да, күрөң коричневый замочкасы менен болчу да. Анан өтүк аласыңбы бутуңа деди. Анан аны жок демек белем, сүйүнүп кеттим. Анан кийин ал эметип, эми ошондо азыр эсимде бар, 15 рубль. 15 рубль деген бир топ акча болчу да ал кездечи. Ошондук эле доллар деген даже бир сомго да 90 бирденке эле тыйын болчу да. Анан кийин ушу 90 тегерегинде эле болчу, аябай да күчтүү болчу да рубль. Анан кийин алдым, аны алып кийип, сүйүнүп, чыргап кийип жүрөм, баарлар карашат. Анан апам магазин эме больницадан чыгып келди. Бирок эметкен жок. Анан кийин ай балам, кичине мындай арыдан бери өтө кымбат деп ошо ойлоп көрсөм, эмне анан апамды мындай жактырбай калдым да, эмне менден аябай атап акчасын дегенде ой кетти. Мындай таарынып жаман көрүп коем. Мен урушкан сатпай, эмне тиги карабайсыңбы, сага окшогон кыздардын баары эле тигиндей мындай эле кийип жүрөбү, сенин кийимиң эмне начарбы, баарыныкынан жакшы го. Баарын эле алып барып атабыз, эч кимдин курткасы жок, сенин курткаларың бар. Ал кезде баллонный куртка деп койчу. Тигиниң бар, мунуң бар деп. Ошентип, ошол кезде ушундай болчу да, таң калам да. Эчтекеден кем кылбай чоңойттук го деппи? Жок, ата-энем эч кандай наразычылыгым жок, чын айтканда. Мектептен дагы институт бүткүчө ушундай эметишти да. Бир жылы эсимде, институт окуп жүрөм. Анан ошону көп эстейм да. Эстеген, ушу студент кездерде эстегенимдичи. Окуган жакшы эле окудук. Институттачы жанагынтип саат 4-кө чейин окусак эмне. Анан кийин уже общежитияга биринчи курста институттун жанынан бар го. Азыр деле болсо керек, ошол учебный корпустун ичинде общежитиялар бар болчу да. Бир жагында иностранный факультет менен филфак, орыс тил адабият менен англис, биздин иностранный. А бояк жагында ак эме менен жалаң башка бүт факультеттин баары ошол жакта жашачу. Анан теге экинчи курста ана бизди 9 микрорайонда да бар да общежитие. Азыр деле болсо керек, А блок А, Б деген общежитие. Анан ошол жакта жашап калдык. Анан кийин жашайбыз, анан кийин скульптура сабак болчу да. Анан Матвиенко деген бир багыш физрук берчи, мындай жош, жакшы киши эле да, эми ойлоп көрсөкчү. Анан ушундай сабактан калчу эмесмин, бирок ошо физкультурадан чуркаганды жаман көрчүмүн да. Анан бар да, мага окшогон жалкоолор дагы. Анан
эми ойлоп көрсөм ошондо эми жош эчтеке дебейт, бош керектиги бул баягы зачет койбой коет деген ой жок да биздечи. Стипендия алабыз жакшынакай. Анан кийин барбай жүрдүк, катышпайчы, зачетко барбай жүрдүк. Ал деле урушпайт, баягы энби коюп коелу жүрчү экен. Анан эчтеке эмне келген жоксуң деп деле айттырбайт деле, урушпайт деле. Анан кийин баягы эми башталып бүткөндө эле уже сессия башталганда эле зачеттор башталат да. Не зачет коюп коюптур. Мына эмес анан 1 жыл стипендия албай жүрбөдүмбү? Стипендия албай жүрдүм. Анан кийин аны деле ойлоп көрсөм, ата энеме айткан жокмун. Урушат да мени, эмне сабакка барбай, сен стипендия албай жүрөсүң. Сен эмне окууңдан башка эмнең бар деп айтат да. Анан кийин аны айтпайм, бирок үйдөгүлөр такай акча салып турчу да. Анан ошол акча кенен. Тың кыздар болсо ошол стипендиядан черный касса ойночу. Черный касса ойноп ошого да бирденке сатып алып, анан ал кезде тамак аш арзан да. Анан 10 сомдон 10 рубльден чогултмай бир айгачы. Анан ичи үйгө барганда да эт аны муну баарын алып келебиз. Анан мен чыкчумун. Жок, 10 сом эмес, 15 сомдон чогултабыз. Кичине эт алып, мындай түрлүү колбаса, аны муну тиги бу деле мен ушинтип эле берчүмүн. Анан эптеп аларды макул кылышмын азыр ойлоп көрсөм. Анан үйдөгүлөрдөн акча келет. Анда дагы ошол убактарда биз жаңы окуп өткөндө талон деген чыккан. Ата институттан талон берчи да. Анан бүт тамагың, биринчи, экинчиң, анан кийин полнигиң бүт баары бекер. Бир айга ошо ай сайын мындай талондорду берет. Мен абитуриент болуп келип калганда да менден мурда окуп өтүп кеткен классташтарым мондай талондорун таштап кеткен. Аны менен канча кыздарды кармитеттим. Анан жок, ошол тамакка да ыраазы болбойм да, жок. Ата энем акча салып ийсе, мен деген кыздарды эчте алып, национальный кафеге барыш керек, лагман жеш керек, манты жеш керек, ашлямпу жеш керек деп ойлоп көрсөм. Кийин ойлосом, бирок ошол кезде аябай көп эскеришти да менин подругаларымчы. Бир экөө подругам, бирөөсү жана азыр айтып атпаймынбы? Актыгүл деген, көк жаңгактык болчу деген. Ошол көп эскерет да. Ошол да иштейбиз көп, баягы кездечи деп. Анан ошентип бир жыл жалпы октун айынан эмеге катышып стипендия албай окугам да. Анан үйдөгүлөр эчтекесин билгизген жокмун. Себеби акча постоянно салып турчу. Билинбейт да. Жатаканаң бекер, проездноюң 1 сом 50 тиын. 1 сом 50 тиын проездноюң. Ушундай күндөр өттү, кыздар. Кенедейинен багы өстүрүп чоңойгондон кийин анан чай ичип убагыбыз да ушундай кабыл жеп калабызбы, андай мындай деген немелер көп болот да. Ушинтип келгендер да бар биякта. Өз үйүнөн качып келгендер да бар да. Келини менен бата албай. Кээ бирөө ошо аял өлүп калып, анан балдарына батпай калгандар да бар. Кээ бирөө болсо жөн эле сопсон эле просто аялы жок, же болбосо эмеси жок, анан ошол жака тыныч күн өткөрөйүнчү лучше деп кетип калган. Бул жерде аябай түшүнүктүү, грамотный, высшеобразованный, интеллигент болуп иштеп жүргөндөр адамдар толтура бар. Убагында, түшүнүгү эме. Анан бирок мен ошо менин өзгөчөлүгүм ошол, башкалардан айырмачылыгым, бирок чынында действительно бала чака болуп туруп эмне үчүн биякта жүрөт да ошо балдарына нааразы болом да. Мисалы меники башкача болуп атат да. Мен мисалы таарынбайм. Мен Кудай маңдайыма ушундай жазды, эмне кыласың? Мага ушундай эмени койгон, сыноону койгон, анан мен эмне кылышым керек, мен кимге таарынышым керек, эчкимге таарынбайм да. Туурабы? Мен ошо багым ошол. Андан көрөк мага биякта жүргөн эмерээк да. Действительно ден соолугум момундай болуп аткан учурда мен почти жалгызмын да. Анан мага ушуга ылайыктуу. Анан жок, мындай жакшынакай эле балдар бар. Жосо бир туугандар бар, менин бир тууганым да жок. Ошондо бирине жөлөк таяк болуп деле жашаса болот да, мисалы үчүнчү. Кээ бир ошо ден соолугу жакшылар деле жүрөт биякта ушундай эмеденчи. Анан мен таңын көрө ушундай ден соолугум жакшы болсо ушул жака келбей эле өзүмчө эле оокатымды кылып жүрө берет элем да деп ойлойсуң да. Эми бул жерден бирок единственный баягы
бүт гос эмеде болуп каласың да, баягы мисалы үчүн бир жакка барсаң суранышың керек, айтышың керек дегендей мындай тартип бузбашың керек. Биякта ар кандайдар болот да. ооба. Мындай жакшынака жүрсөң жакшы эле, сыйын үстүндө эле жүрөсүң, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Директор өзгөчө азыркы директорге мен абдан чоң ыраазымын. Ушу келгенден баштап эле ушу өзү врач экен да негизичи. Ушунчалык биздики ошо айтып атпаймынбы жана социалдык стационардык мекеме, стационар учреждение болуп сертификаты өзгөрүлгөн мурункудай карылар үй эмес да. Улгайган деп айтылат, бирок улгайган, анан кийин социалдык стационардык мекеме деп. Көбүнчө бул жерде эми жаш балдар, кыздар да бар. 18ден өткөндөрү жанагы майыптар ушакка келет. Майыптар ошон үчүн стационар учреждение деген ошол да. 18ден кийин андай детдом калбайт да. Аны ким карайт? Ата-эненин бар эле мүмкүнчүлүгү боло бербейт да. Кээ бирөөнүн вообще бакканга да кишиси жок. Ошондойлор келет. Кээ бирөө такыр баса албайт, кээ бирөө такыр көрбөйт эки көз тең. Анан кийин биздики да Кудайга шүгүр, биз Кудайга шүгүр деп мындай жашайбыз да. Мисалы үчүн биз мисалы азыр экинчи этажда жашап аткандар биз такай концерт келип турат. Праздничный 5-күн сайын бул директорубуз келген сайын бүгүнкү күн да праздничный ужин деп өзгөчө тамак берет, кечкисинчи ужинда. Аябай эттүү кылып ушундай түрлүү тамактарды кылат. Анан кийин эмелер келип турат, спонсорлор келип турат, жакшынакай подаркаларды берет. Анан концерт бекер. Ошо концертке баргандан дагы эметишет да, кийишип баргым келбейт да, анан барбайм деп качкандар болот да. Бекер машина менен алып барат, бекер сонун концерттерге, сонун ресторандарга. В общем, дей койчу, жакында эле 2 күн катар менен барып келдик го. Энелер күнү деп эметти го, баягы ошого карата. Мероприятиялар без конца. Баягы орозо айтында болсо вообще 1 ай бою. Элдердин аягы тыйылбайт, байкуштар тим эле күндө келишет. Концерти да болот, бир жагынан тиги анымын келгендер да болот. Биякта эметкендер да, мен мисалы орозо кармадым быйыл. Ошо орозо кармагандарга дагы өзүнчө директор уюштуруп, в общем, баардык жагынан бүт эмен түзүп берет да, жакшы. Баардык шарттарды түзүп берген. Эмне өзү айтканда эмне жетишпейт силерге айткыла дегенде. Анан негизгиси эле мага ушул өзгөчө ден соолукка көп көңүл бурат да. Анан ошо эметип өзүнүн машинелери менен, бияктын машинелери менен сразу тияк-бияка жуулдап, больницаларга алып барып, аяк тияк-бияк чечет да бир нерсени. Аман болсун, жакшы жигит. Тиги зам да жакшы, жана бактылуу. Мурунку директорубуз багыш ал деле жакшы болчу, каза болуп калбады, жакында каза болду. Эркингүл Курманалиевна деген. 1 жыл, 1 айдан өттү го жаңы эле каза болгонуна. Ушу келгенден кийин кеткен да. Мурунку бир эмелери менен чыгып, соттошуп бир балекет болуп жүрүшкөн окшойт, өздөрүнүн бир иштери боюнча мэрияда, бул департамент мененби ушундай. Болот да андай. Ал деле жакшы болчу, мен аны деле эмете албайм. Жана сиз сөзүңүздө айтып кетпедиңизби? Жада калса өздөрүнүн балдары келип пенсияларын алып кеткендер болот депчи. Болот. Анан бул нерсе негизи ата-эненин берген тарбиясынын кичине азыраак болгонунанбы же балдардын туура эмес өсүп атканданбы? Мне кажется, ата-эне любой эле ата-эне балага жаман тарбия берейин деп ойлобойт да. Ушу балам акылдуу болсо экен, ушул балам келечекте ушундай болсо экен деп тилек кылат да. Мен бул балдардын өздөрүнүн түшүнүгү болуш керек деп ойлойм да. Акыл эсинин билбейм, мен баягы мен акыл эсин жетишпегендиги деп деле айткым келбейт. Азыр көбүнчө чоң апаларыбыз айтып калат, ай заман бузулду депчи. Заман эмес, адамдар бузулду. Адамдар бузулду. Мен заман бузулду деп деле айта албайт элем да. Себеби деген азыр наоборот монтип тиги эме кылып, Куран окуп, мечитке барып, эметкендер аябай көбөйдү го. Абдан көбөйүп, кыргызчылыкка эметишип, азыр бул жака бизге канча деген эмелер бата алганы келишет. Карап турсаң,
ушундай ыраазы болосуң да. Анан спонсор болуп жардам бергендер жана эмелерден деле мен ютубтан эмелерден көп эле көрүп атпаймынбы. Азыр карап турсаң дала эле немелер ооруп, шыгылып күн деле карасаң эле эме да. Ошого болгон жардамдардын баарын берип эле мынча сом калды, анан кийин мынча жетпей атат деп эметесиң да. Анан карабайсың ошонун мурда эле ошентсе болот эле да. Мурда деле ушундай эле болгон да. Анан кийин анын баарын эч ким тиги мага жардам берчи деген болчу эмес да. Мага жардам берчи деп эметкенчи. Суранган адам жок болчу баары эле. Мындай пейилдери кенен адамдар болуш керек, баарына шүгүр кылганчы. Атча. Анын үстүнө билбейм, азыр оорулар да аябай көп. Карап турсаң, бооруң ооруйт. Ошолорду карап боорум ооруйт мен деле. Өзүм оорушал болсом дагы. Ушинтип сом болуп кийинип, макияжды жасап алып кеңиз эми жакшы тамактануучу жайга келип калдык, ланч барга. Кеңиз апа ушинтип сулуу болуп кийинип, макияжды жасап алып, аруу ланч барга келип калдык. Эми сомду тамактанып отуруп алып, сүйлөшөлү кенеңиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн апабыз менен сиздерди киноконокко келип калдык. Рахмат. Жактыбы апа, кандай жеркен? Абдан жакты. Биринчи жолу келип атам бияка. Кеңиз кириңиз. Жок. Ошентсе деле шуучулук ал менен деле жашаса болот. Анан эмне кылат элем. Ойлонсом көп нерсени ойлоном. Эми көп варианттар бар, кайсысын айтарым деп албай атам. Өзүм акырына суроолорду беречи, кайсысын айтарым да. Койсузбу? Мен кичинекей кездеги Майрамкүл апаны билгим келип турат. Мүнөзүңүз кандай эле? Жетем деген нерсеге жете турган өжөр айым катары биле алдым да. Өжөр куурч. Кичинекей кезимде кандай элем. Бирок чындыгында эле өзүм ойлогон эмелеримди аткармайынча жаным тынч эмес да. Мен окуйм дедим. Негизи мен өзүм мектепте окуп жүргөндө жакшы эле окудум. Анан ошо мектепти бүтсөм, анан бир институтту окусам, каалаган окуу жайымды бүтүрсөм, меники биринчи. Анан кийин ошо институтту бүтмөйүнчө вообще турмушка чыкпайм. Анан кийин аным аткарылды. Аны бүткөндөн кийин 2 жыл болгонго чейин турмушка чыкпайм деп эметкем, тилек кылгам да эми. 2 жыл толук болбосо дагы уже ошол эме тилектериме жеттим. Баягы кылам дегендеримди кылдым, аткардым. Анан кийин баягы турмушта ар кандай болот экен, ошо турмушка келгенде ошондо бир аз өзүм оюмдагыдай болбой калды дегендей да. Бул турмуш ар бир адамга ар кандай берилет эмес, ар кандай маңдайга жазылган эме болот экен. Бирок любой эле адам ошо турмушка чыккандан кийин турмушум жакшы болсо экен деп ойлойсуң да. Ар кимдин тилеги ак, таза да. Оокатты жакшынакай түзөп кетсем экен, үй бүлө менен бактылуу жашасам экен, бири-бирибизди сыйлашсак экен, ал мени түшүнсө, мен аны түшүнсөм, бири-бирибизге жөлөк таяк болуп, ата энебизди сыйласак, бир туугандарыбызды сыйласак деп ойлойсуң да. Ушундай тилектер болот экен. Эми
сиз мисалы мурунку турмушумду айткым келбейт деп калбадыңызбы? Ал тууралуу деле мындай өңүлөп аябай сурап эле коелу, бирок мен сизди эртеден бери чогуу жүрдүк, көрдүк, байкадым. Сүйгү туруктуу, негизи эле сүйгү туруктуу болбосо да, негизи ишке болсун, бардык нерсеге туруктайм экенсиз, Мисалы, жумушуңузга канча жыл иштепсиз, бир кылган ишиңизди эки кылып сатып кетпепсиз да, ушул нерсени байкай алдым. Эми мен баягы баамдадым, бирок баягы мен өзүмдү мен мындай эле, мен тигиндей элем деп мен эч жакта адам айта албайт го, мисалы үчүнчү. Мындайча айтканда кээ бирөө бар го, мактанып, мен мындай эле мына тигиндей, мен антип айта албайм да. Эл тараза, эл билет, эл түшүнөт дегендей да. Жакшы Мен баягы эмеден ошо мурунку ютубка чыкканда дагы ошо комментарийлерден бирөө аябай жакшы жазышыптыр. Ошондо мен бирок ыраазы болдум, бардыгына деле да. Бир мындай негатив жок да, мындайча айтканда. Демек сиз жакшы апасыз да, ошол үчүн негатив жазылган жок дебейби? Жалаң эле. Тамактар жок атабы? Жакшы абдан. Деги эле бүгүнкү күнүмө аябай чоң ыраазымын. Жакшынакай балдар, кыздарым бар экен. Ушундай апаларым бактылуу кылды го мени. Бактылуу эле болуп калдым дебейсизби? Бактылуу эле болуп калдым, карачы. Сиздин апалар бактылуу болсо эле биз андан өткөн бактылуу болобуз, Карачы. Кандай сонун күн. Өзүм деле ошо ден соолугума байланыштуу айтып атпаймынбы, эки жакка көп чыга албайм. Прям именно ошончо да мени тандап кетириңиздер да, ушул мага туш келип калдыңар да. Кудайым буйруп койгон экен да. Демек сиз өзүңүз сүйүнөрүңүз иштен. Мен Кудайдын сүйгөн пендеси экенмин деп. Сөзсүз да. Ошентип эле ойлоп атам. Мисалы, азыркы өсүп келе жаткан жаш кыздарга кандай акыл насааттарыңызды айтат элеңиз? Жаш кезиңерде муну кылып жетишип калгыла, бул ийгиликтерди багынткыла деп бизге мисалы кандай нерселерди кылгыла деп кеңештерден берет элеңиз? Жакшы суроо. Эми азыр мынакей силер өзүңөр деле жашсыңар, силерден да кичүүлөр бар дегендей. Негизи колдон келсе, баягы мен кичинемин, кийин жетишем, тигиндей мындай же болбосо убакыт келе жетишем дебеш керек экен, убакыт учкан куштай да. Ошон үчүн баарын өз убагында кылган жакшы экен да. Мен чындап көп нерселерди айткан жокмун силерге. Но бирок мен көп нерселерге убакыттан уттурганыма мен действительно чындыгында эле өкүнөм да. Ушундай бөлөшүүлөр болду. Силер айтып атпайсыңар, эже мындай караганда сиз мындай тигиндей депчи. Жок, менде деле кемчиликтер көп болду. Убакыттан көп уттурдум да, көп неме да. Ошон үчүн пока ден соолук болуп турганда вообще иштен эметпеш керек да. Жумуш, иш, окуу, колуңан келгенин баарын тең аткарышың керек, жасашың керек. Окуганга да жетишиң керек, иштегенге да жетишиң керек. Мына моорекенде жакшынакай иштерди аткарып атасыңар, ушунун баарына катышышыңар керек. Сенин келечегиңер алдыда. Ушинтип жакшынакай иштерди аткарсаңар. Жаңы эле убакыттан уттурдум деп калбадыңызбы? Тагыраак айтканда, кайсыл жагынан убакыттан уттурдум деп айта аласыз? Жашооңузда. Убакыттан уттурдум дегеним эми мындай да, азыр ойлосом, тиги кандай десем, убакыт эми мен эми ал кезде кичине жашыраак экенмин да азыркыда. Билбейм, кээ бир адамдардын же ушу убакыт өтүп караганда акылдары кирейби деген. Өмүр бою эле жаш кезимде ушинтип эле жыргап эле өтчүдөй болуп сезиптим мен дегендей. Бирок баягы иштеген убакта иштеп деле жүрдүк, бирок жулунуп тинте коет элем, анан минте коет элем, анан тигини тинте коюш керек менде болгон жок, чындыгын айткандачы. Менин бир гана эмем только өзүмдүн жумушумду иштешим керек, мектепте иштеп жүргөндө мектепти иштешим керек, сабакты беришим керек. Ушундай баягы өзүмдүн эле коомдук иштерим, ошолор менен алек болуп жүрдүм да. Эми силерди карабайсыңар, силер өзүңөр окуп да атасыңар, еще андан сырткары мындай жакшынакай иш чараларды аткарып атасыңар. Бул аябай жакшы да. Анан кийин эле бир күнү кечинде сыртка чыгыш керек болуп калды. Анан апама, апа жүрүп сыртка чыгып келели деп, апам дешип атып, сыртка чыгып атам.
Эми ойлоп көрсөм күздүн күнү болуш керек да. Мындай жең жок, мындай калың эмеси бар эле да. Ана мен ошону кийип алгам. Анан экөөбүз сыртка чыктык. Анан кийин сыртка чыккандан бир убакыт эле колум эки чөнтөгөр болчу, мынтип саласам эле кытыр эле акчанын эмеси чыгып атат да. Анан акырын мынтип карасам, 10 рубльдан 3 экен. Демек 30 рубль. Ой, 30 рубль деген эмне деген акча азыр ойлоп көрсөңчү. Анан аябай кызыкты. Мен мага акчага эмне аларымды деле ойлобойм. Аябай мындай кереги деле жок да. Кызык болуп атат да, баягы акча кызыктуу болуп атат. Тим эле ушунчалык кычырайт, кып-кызыл акчалар. Анан кийин алдым да анан акырын алып туруп катып койдум. Үйгө кирипчи. Катып койдум. Анан кийин эле ошол бойдон эле унутуп каптырмын. Анан деле өзүмчү катып койгон жеримди билем, бирок унутуп каптырмын. Эсте жок. Ал мага аябай керек болуп, же бирөөнө берем десем, же бирдеңке сатып алам десем, анда акча бар деп акырын эчтекеден куркпой туруп алып кетип калышы мүмкүн болчу да. Таяк жейин деле ойдо жок. Анан кийин баягы эмени бүтүп бир күн өттү. Мен өзүм деле унутуп каптырмын. Эчтеке ал темада сөз жок, акча жөнүндө сөз жок. Анан бир 4-5 күн өттү. Анан кийин апам уже жоктоптур да, ал акча билет да, чөнтөгүндө акчасы бар экенин билет. Анан мен аны унутуп каптырмын. Анан мен акырын келди да эркелетти. Ошо мени урушуп кыйкырып өкүрүп акча гана деп да айтпайт. Анан эркелетип атат менчи. Алдыңа кетейин. Мен сени аябай жакшы көрөм дейт. Анан мен аябай сүйүнүп атам. Анан кийин тиги эмне болду дедим да. Десем деген, мен аябай жакшы көрөм. Сен только калп айтпай чыныңды айтсаң, анан мен сени билесиң да жакшы көрөм. Эмне каалаганыңды сатып берем деп атат да. Анан деген, эмне болду айтыңыз десем деген, тиги эмеде боореки эмемин чөнтөгүндө акча бар болчу. Сен баягы кийип чыкпадың беле? Ошол акчаны көрдүңбү деди да. Внезапный суроо да. Анан мен эмне деримди билбей, анан эме деп атат еще дагы. Каяка каттың эле? Мен сени эчтеке деп урушпайм, эчтеке дебейм. Сен ошону берип койсоң, сен просто көрсөң керек, анан бир жерге катып койсоң керек. Баламын да. Десе де унчукпай калдым, оозуман эчтеке чыкпай калды да. Коркуп кеттим аябай. Анан кийин алдап атат меничи. Бала алданат экенди көрсө. Анан кийин унчукпай калдым. Алдыңа өтөйүн, алып келип берем, сен жакшы кызсың да. Тиги бу деп ушинтип атат, баягы акчаны. Анан алып келип бердим. Анан эчтеке да унчуккан жок. Анан кийин ии деп калдым мен дагы. Атам да бар болчу ушул кезде, аба дечимин. Анан сыртка чыгып кеткен. Анан момундай чыбык көтөрүп келиптир. Эми ойлоп көрсөң эмне көк талбы эмне ошондой. Ай, бакырта сабап атат меничи. Прям ореки сандарга сабап атат. Моомду бөлтөп калды. Анан кийин ошондо тиги бакырып атам айтып атат. Ай, койчу эми экинчи антпейт. Ой, койчу деп мага аябай боор ачып, болду эми токтот деп атат. Анан экинчи ушундай кармайсыңбы? Момундай кетип бараткан жерде бирөөнүн акчасы жатса дагы, буюму жатса дагы, наоборот, сени алып беришиң керек. Бул деген сенин оокатың эмес. Бул деген жаман ууру деп айтат. Сен айтайынбы көчөгө чыгып элдин баарына деп, менин кызым ууру, мен чөнтөгүмөн акча урдуп алды деп айтайынбы деп. Ошентип ыйлап атам, экинчи иштеке албайм, экинчи иштеке кармабайм деп тим эле бир күнү кечке ыйладым. Ошол мага өмүр бою мага действительно эме болду да. Сабак болду, Анан мен азыр ууру дегенди укканда тигин урдуп алыптыр. Жосо тетиякта жаткан мени жок десе, мен үчүн кадимкидей титирейм да, иттей жаман көрөм деп ушундай эметем, аябай эмеде ошол мага апамдын бир гана болгон эмеси ошол болду да. Менде канча эле учурлар болду. Ушундай бирөөлөрдүн эмеси чөнтөгүнөн түшүп баратат кошелогу, же болбосо түшүп калды. Бул кимдики? Түшүп калды, сиз кимгердики деп ушундай эмелер, бирок кийин действительно апам айткандай ошондой болду да. Анан ошондо мен окуштарыма айтып берчүмүн да, ушундай болгон. Ошондуктан балдар ушуну такыр унутпагыла. Бул уурулук деген эң жаман нерсе. Жакшы менен бүтпөйт. Ал сенин оокатың эмес, өзүңдүн оокатың эмес. Ал бирөөнүн эмгеги менен табылган оокат. Бирөөнүкү сага эч убакта оокат болуп бербейт, буюм болуп бербейт. Ошон үчүн наоборот, бирөөнүкү жоголуп кетсе, түшүп калса, бул кимдики деп сураштырып, кайра ээсин таап беришиңер керек деп ушинтип үйрөтчүм. Демек, окуучуларыңызга өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяларыңыз менен ошолор да беришип турбайсызбы? башыман
Анан угуп тура күлүп анан таң калам этип коюш. Бирок самом деле ошондой эле да. ооба. Негизи биз Анан мен кээде андан сырткары угуп калам да, мунум жок, тетек деле тур деле, жоголду эле десе. Таң кала берем да, кандайча бирөөнүн оокатын бирөө алат, кантип бирөөнүн оокаты бирөөгө буюм болот. Буйрубайт да. Эгерде ошол билип калса, кармалып калса уят деген болобу, эмне болот деп такыр элестете албайм да. Азыр мисалы окуучуларыңыз деле ошондой уурулук боюнча, ошондой нерсе боюнча неме болгондо негизи көп жактан тарбия берип калган деп сизди эскерип айтып калышат болуш керек эстеби? Билбейм, может ошол эгер ошону эстесе айтат болуш керек. Ушундай жакшынакай иштериңер алга жүрө берсин. Өмүр бою эстеп жүрөм силерди. Жашаган жериме барып силер жөнүндө жакшы нерселеримди, ойлорумду айтам. Бүгүнкү күн кандай өткөнүн, чындап эле бүгүнкү күн бактылуу күндөрдүн бири болуп өткөнү жөнүндө баарына тең айтып берем. Ишиңер алга жүрсүн дайыма, окуңарды ийгиликтүү бүтүп алгыла. Ошо бир эле окуу деп эле бир тараптуу болбой, ушинтип ар тараптуу иштегенге да, окуганга да жетишип, ошо ден соолугуңар чың болсун алтындар. Кыргыздын белгилүү уул кыздарынан болгула. Аллахым ыраазы болсун. Кеңес Майрамкүл апа, бул аз болсо да көптү көрүп коюңуз. Ой, рахмат алтындарым, чоң рахмат. Абдан чоң ыраазымын. Негизи биздин максатыбыз сиздин бир күнүңүздү майрамга айлантуулучу. Майрамга айлантып, бактылуу кылып, ансыз деле бактылуусуз сиз. Ооба, бактылуумун бүгүн туура. Ансыз деле бактылуусуз. Анан бир ошол күнүңүздү бир өзгөчөрөөк бактылуу кылсакпы деп ойлогонбуз да. Абдан эле өзгөчө бактылуу кылдыңар бүгүн. Анан кичинекей болсо да көптөй көрүп коюңуз, биз сизди жакшы көрөбүз. Кичинекей эмес, мындан артык кандай сый, кандай урмат. Рахмат балдарым, кыздарым. Абдан чоң ыраазымын. Машалла, салай атам. Кандайсыңар? Өзүңүз бассаңыз. Урматтуу көрөрманым, Майрамкүл апанын өзү жашаган үйүнө келип калдык. Кандай болду бүгүн апа? Абдан сонун болду, рахмат, жакты. Абдан жакшы эс алдырдыңар. Абдан чоң ыраазымын. Ыраазы болсоңуз эле болду апа. Сизди эң главный чын эле бактылуу апа болдум бүгүн. Болду, биздин тилегенибиз эле ошо болчу да, ойлогонубуз элечи. Рахмат. Тилеңер ишке ашты. Чоң рахмат апа. Баары менин оюмдагыдай болду. Абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сөз жок. Сөз менен айтып түшүндүрө албайм. Чоң рахмат апа. Ар дайым ушундай сып-суу болуп, күлүп жайнап жүрө бериңиз. Сизге бир гана жашоодогу ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Эч качан оорубаңыз. Алдыда дагы операция болом деп атасыз. Бутуңуз сакайып кетсин. Рахмат алтындарым. Кийинки келгениңизде таягы жок неме кыдыралы. Рахмат алтындарым. Таягы жок магазиндерди кыдыралы буюрса. Алтындарым. Ошо тилегибизге жетели. Чоң рахмат. Рахмат алтындарым. Урматтуу Жылдызтайм YouTube каналынын көрөрмандары, бүгүн биз Майрамкүл апанын бир күнүн сиздерге чагылдырып бердик. Сиздерге жагат деген үмүттөмүн. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгондо кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.